Анализге баруу керектигин чечтик. Медиа өкүлдөрү чек ара маселелерин чагылдыруу боюнча окутуудан өтүүдө. Ош шаарында өтүп жаткан окутуу Борбордук Азиядагы толеранттуулук менен тынчтыкты көздөгөн транс чек аралык көп тараптуу диалог долбоорунун алкагында уюштурулган. Конфликтке сезимтал журналистиканын негиздерин үйрөтүү да. Ошону практикада кантип колдонуу керектигин. Себеби азыр көрүп атасың көптөгөн конфликт абалдар болуп атат. Бир чек ара эмес, саясий түшүнбөстүктөр башка толтура элек конфликт болгон абалдар көп да. Ушул учурда журналисттер кандай иштеш керек, аны кантип чагылдыруу керек, ошол үйрөтүү максатында өтүп атат тренингдер. Аймактан ушу бизден Оштон жалап аткенден бир топ журналисттер келген, ошол өтүп. Долбоордун максаты сабырдуулук менен бири-бирин түшүнүүнүн маанилүү экендиги туурасында маалыматты жогорулатууга, ошондой эле үч өлкөнүн чектеш райондорундагы жергиликтүү жарандык коомдун дараметин өстүрүү. Тагыраагы Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын ортосундагы көп тараптуу транс чек аралык диалогго жана кызматташтыкка көмөктөшүүгө багытталган. Семинардын өзгөчөлүгү ошол бизге аябай жакты, жакшы методдорду үйрөнүп атабыз. Жана ошондой эле конфликтке барбоо, ошол чыр чатактардын алдын алуу боюнча сонун методдорду көрсөтүп беришти. Буюрса эң сонун дагы көптөгөн методдорду алып, ошол өзүбүздүн баткен жергесинде барып, ошолар менен бөлүшөбүз деген ойдобуз. Окутуу 13 октябрга чейин уланат. Ага Баткен облусунун чек ара маселелерин чагылдырган журналисттери да катышууда. Гүлбарчын Амирова, Нурпейила Шор кызы, Салам Медиа, Баткен.